Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 14-июлдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада COVID-19 10 бейтап каза болду. Алардын ичинен 5-өө Бишкекте, Чүй менен Жалал-Абад облустарында 2-ден, Ошто 1 киши каза болду. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери анын курмандыктары жалпысынан 2133 кишиге жетти. Вирус соңку бир суткада дагы 1398 адамдан аныкталды. Расмий маалыматка ылайык, ушуну менен вирус жуктургандардын жалпы саны 143668 адамга жетти. Андан 120731 бейтап айыкты. Ушул күндөрү 4675 адам ооруканада жатат. Алардын ичинен 228 бейтаптын абалы өтө оор, 1358 кишиники оор деп бааланууда. Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы сел агызып кеткен 2,5 жаштагы кыздын сөөгүн атасы 14-июлда сел агызып кеткен үйүнүн жанынан тапты. Маалыматты Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы ырастады. Аксыда 12-июлда кечинде кыска мөөнөттүү жаандан улам кокту-колоттон сел түшүп, 8 кишини агызып кеткен. 6 адамдын сөөгү ошол эле күнү табылган. Селден каза болгон 8 кишинин 6-өө бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Ал эми дайынсыз болуп жаткан дагы бир 5 жаштагы бала кошуна Жаңы-Жол айылынан. Аны милиция кызматкерлер атайы даярдыктагы иштер менен издеп жатышат. Сел жүргөн Жаңы-Жол менен Ак-Жол айыл аймактарына өзгөчө кырдаал жарыяланды. Министрлер кабинети Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик компаниясынын 100% акциясын, Кепилдик фонду 14,9%, Керемет банктын 0,74%, жана Евразия сактык банкы 76,56% сатууну сунуштап жатат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун өкүлү Замирбек Бугубаев түшүндүрмө берди. Анын сөзүнө караганда, Жогорку кеңеш 2020-жылы 25-июнда 2020-2022 жылдары сатыла турчу 25 мамлекеттик объекти боюнча программаны бекитип токтом кабыл алган. Ошол долбоорго жогорудагы 4 объектини кошуу сунушу берилди. Мамлекеттин менчигинде турган мүлктү менчиктештирүү Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан бекитилүүчү мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасына ылайык жүзөгө ашырылат, деди Замир Бугубаев. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев министрлер кабинети Мегакомду, Кепилдик фондду, Керемет банкты жана Евразиялык сактык банкын сатуу сунушун бергендигин билдирген. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мегакомду сатууга каршы чыккандыгын жазган. Президент Садыр Жапаров 5-майда мамлекеттик ишканаларда реструктуризация жүргүзүп, жеке менчикке өткөрүү зарыл экендигин айткан. Ал менчиктештирүү иши аяктаган соң мамлекеттик мүлк фонду жоюларын билдирген.